Эже үйлөнөм десем жакшынакай кыз чыкпай атат, жакшы нормальный кыз чыкпай атат. Азыркы кыздардын баары да акча деле өлүп калыптыр. Бүт эле акча дей берет экен, свадьба дейт экен, той дейт экен деген балдар. Анан ошондой балдарды сурайм да, ай, сенин оюң боюнча нормальный кыз кандай болуш керек, сенин келечек аялың кандай болуш керек десем, эми свадьба дебесин, ар жак бер жагын сурабай эле колдон алып кетип эле анан эптеп калымын берип анан тиндей мындай деген балдар. Ай, алтындарым. Ай, сен алсаңар аман, кичине үйлөнөрдө мындай үй бүлө аял алат дегенге даярданып эметсеңер. Ай, ошол жумушуңар жок болуп туруп үйлөнөм дегенде таң калам ай. Ай, кичине мындай жумушуңа ошол үй бүлөнү кантип багам эртең, эмне кылам, калым салымдарын эмне кылам, кичине тойчук кылам дегеле да жок болсо үйдө той болсо дагы кичине ушуну аракет кылгыла да. Анан эптеп итпекер кызды алам деп элечи. Ай, ал итпекер кыздын ата энеси жок дейсиңер, тууган урук жок дейсиңерби? Ай, кичине кыздын каада салты менен алыш керек да, кыздын кадыр баркы бар да дегичи. Анан эптеп эле, анан өзүнчө эле байкуш болуп эле, анан кыздардын баары жаман болуп эле эме боло берсеңер да, кичине аракет кылгыла да. Анан кандай кыз болуш керек, кебетеси кандай кыз болуш керек десем эле модельди сурап туруп каласыңар го. Ай, кичине аракет кылыш керек да, мындай. Ошончо талап кылгандан кийин ошончо эме кылыш керек да, силер дагы бериш керек, отдача болуш керек да. Мындай үй бүлөгө такыр серьезно карабайсыңар балдар. Эптеп септеп үй бүлөгө даяр болуп үйлөнүп алсаңар дагы анан кызыңарга, конечно, башында укмуш нерсенин баарын обещаете, потом үй бүлөгө келгенде ойдогудай болбой калат, кырыласыңар, урушасыңар, анан ачка болот, акчадан аркы беркеден уруш чыгып анан ажырашасыңар. Ай, үй бүлөгө урматтуу теңдер, үйлөнөм деген балдарыңар менен кичине лекция окуп, кичине даярдап үйлөнүп келечү ай. Жөн эле балдарды ажыраштырып эле, балдардын эмесин көчөдө калтыра бербей кичинекей балдарды.